Рысбек Жантаевич, жана Азамат Абдыкеримович. Азыр депутаттар суроо берип атканда сиздер айтсаңыздар, сиздер мындай конкреттүү эле жооп берсеңиздер, Кудай буйруса, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы сөзсүз сакталуу менен биз кийинки сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз деп конкреттүү эле жооп берип коюңуздар. Так, даана эле. Ошондо суроолордун баардыгы азаят. Бул долбоор бизге керек, темир жол керек. Анын баардыгыбыз түшүнөбүз, анын баардык депутаттар колдойт. Биз дагы колдойбуз. Анан Рысбек Жантаевич, жогоруда сиз айтып калдыңыз да, Кыргызстандын аймагындагы жолдорду баардыгын биздин өзүбүздүн жарандарыбыз курат дедиңиз да. Бирок сиз бул жерде дагы адашпаңыз да. Конкреттүү айтыңыз. Биз эгерде өзүбүздүн жарандарыбыз менен өзүбүздүн адамдарыбыз 10 жылдыкты 20 жыл курабыз. Ачыгын эле айтышыбыз керек. Керектүү специалисттерди биз сөзсүз түрдө чакырабыз деп конкреттүү жооп бериңиз. Ошон үчүн бул жерде дагы мен жооп бербей эле коюңуз, мен сизге жөн сунуш катары айттым. Анан урматтуу депутаттар, бул биринчи окууда макулдашуу, суроону азайтып, мен дагы суроолорду берейин дедим эле, жогоруда депутаттар берди, мен жооптарын алдым. Биз азыр колдоп берели, Данияр Эрмекович. Анан кийин Кудай буйруса экинчи окууга келгенде, анан дагы булар сүйлөшүүлөр жүргүзүп атпайбы, биргелешкен ишкана түзүп атышат. Андан кийин конкреттүү түрдө булар, мен ишенем, толук ишенем. Биз президентибиздин мындай өзүнүн эрки болгондон кийин командасы дагы Кудай буйруса биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын сөзсүз жогору коет деп ойлойм. Рахмат.